ошол убакта мен Баткен чегара отрядынын жетекчиси болгонмун. Ушул документтери кол коюлуп атканда, ушул процесс жүрүп атканда ошондо мен Адахан Мадумаровдун ошол кездеги аткаминерлер менен бирге жүрүп, ошол исторический моменттердин күбөсү болгонмун да. Анан өзүм жеке оюм бул жерде ошол кезде эч бир кыргыздын аткаминери менмин деген чиновниги бизде жол салынып аткан билесиздер, Кытай China Road деген компаниясы Баткенге 25 километр Баткен, Актатыр, Ортобоз, Актатырды 25 километр жол салып аткан. Именно ошол 275 метр жерге келгенде эч бир жетекчи өзүнүн мойнуна ошол жоопкерчиликти алган эмес. Бир гана мен эркекмин, мен чиновникмин деп Адахан Мадумаров мойнуна алган. Мен өзүм көргөн нерсени айтып атам. Уккан эмес, көргөн нерсени. Мойнуна алып туруп ошол кезде дагы чоң көлөмдөгү мындай конфликттер болгон. Ошону ордуна салып, маселени чечкен мен ойлойм туура жагына. Мен баягы бирөөгө жагынып же бирөөгө жагынбай сүйлөштү жаман көрөм. Мадумаров ошол кезде мен оюмча ишке жараган. Бүгүн деген буну айтайын деген себебим өздөрүнүн кетирген катачылыгын кээ бир адамдарга шылтоолобош керек. Мен күн карама же болсо 200 болгум келбейт. Ошол кезде ошол жерде турган губернатор болобу, барды болобу, кош колдоп, кол чабып, Адахан Мадумаров туура жумуш кылдыңыз деп туруп бетине нөө бергендер болгон. Эми келип 10 жыл өткөндөн кийин өзүнүн кетирген кемчиликтерин Мадумаровго жүктөп коюш бул мындай жигитчиликке жатпайт. Мадумаров туура эле жумуштарды кылган. Ал ошол кадамдарга барбаганда биздин жолубуз бүтпөй калмаган. Ошол бойдон калып кетмек. Таштак бойдон.